Белгиле, эки жөнөкөй бөлчөктүн көбөйтүндүсүн эсептейли. Мисалы, 3-төн 2 бөлчөгү менен көбөйтөбүз 5-тен 4 бөлчөгү болсун. 5-тен 4. Алгач видеону токтотуп туруп, бул бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн кантип эсептесек боло тургандыгын өз алдынча ойлонуп аткарып көргүлө. Андан кийин биргеликте берилген бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. Берилген бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Ал үчүн биз берилген бөлчөктөрдүн бөлүмүнө 3-тү көбөйтөбүз 5ке, ал эми алымына көбөйтөт болчубуз. 2-ни көбөйтөбүз 4кө. Бул жөнүндө биз башка видео сабакта дагы сөз кылганбыз. Анда көбөйтүндүнү эсептейбиз. 3-тү 5ке көбөйтсө 15ке барабар. 2-ни 4кө көбөйтсө 18ге барабар. Демек, бул жерде 2 бөлчөктүн көбөйтүндүсү 15тен 8ге барабар. Ушул эле бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн визуалдуу түрдө дагы аткара турган болсок, бул биздин бир бүтүнүбүз. Бул бүтүн 3 бирдей бөлүккө бөлүнгөн, демек биз анда 3-төн 2 бөлчөгүн көрсөтөбүз. Анын 2 бөлүгүн боеп коебуз. 1, 2. Бул жерде бизде бул бүтүн 3-төн 2 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Аны биз көбөйтөбүз керек 5-тен 4кө. Демек, бул жердеги ар бир бөлүктү дагы 5ке бөлүп чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жерди дагы бөлөбүз. 1, 2, 3, 4, 5. Жалпысынан биз бул бүтүндү 15 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Эсептеп көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Эми биз ушул эле бүтүндө 5-тен 4 бөлчөгүнүн экөөнү көрсөтүүбүз керек. Анда бул жердеги биринчи бештикти ала алабыз, анын 4 бөлүгүн боёйбуз. 1, 2, 3, 4. Дагы 4 бөлүктү боёйбуз. Экинчи 5-тен 4 үчүн 1, 2, 3, 4. Жалпысынан бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлүкчө көк түскө дагы, сары түскө дагы боелду. Демек, биз бул жерден айта алабыз. 3-төн 2 бөлчөгүн 5-тен 4кө көбөйтсө, ал 15тен 8ге барабар деп айта алабыз. Же болбосо биз 5-тен 4тү көбөйтөлү 3-төн 2ге. Ал үчүн 5-тен 4кө барабар болгон биринчи бүтүн менен бирдей чоңдуктагы бир бүтүндү дагы алып келип алдык. Бул 5 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Демек, биз анда 5-тен 4 бөлчөгүн көрсөтүп алабыз алгач. Анын 4 бөлүгүн боеп алабыз. 1, 2, 3, 4 бөлүгүн боеп алдык. Эми биз мында 3-төн 2 бөлчөгүн көрсөтүүбүз керек. Ал үчүн азыркы учурда биздин бүтүнүбүз 5 бирдей бөлүккө бөлүнүп турат. Анын ар бир бөлүгүн дагы 3кө бөлүп чыгабыз. Бул жерден бөлүп алабыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ар бир бөлүктү 3кө бөлөбүз. Биз бул жерди дагы 3кө бөлүп алдык. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Биз ар бир бөлүктү 3 бирдей бөлүккө дагы бөлгөнүбүздө жалпысынан бул бүтүн 15 бирдей бөлүккө бөлүнүп калды. Ушул эле бүтүндүн үстүндө эми биз 3-төн 2 бөлчөгүнүн 4 жолу көрсөтүүбүз керек. 3-төн 2 бөлчөгүнүн 4 жолу деген бул негизинен
8 birдей bölük degенди түшүндүрөт. Анда бул жерден 8 bölükçөнү боеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жалпысынан biz 8 көзчөнү боеп алдык. Жана бул жердеги бүтүн дагы бизге 15тен 8 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Демек, эки жөнөкөй бөлчөктү көбөйтүүдө анын алымына бөлүмүнө көбөйтсө, biz туура көбөйтүндүнү табабыз.